Саламатсыздарбы? Эфирде аргументтен кушкалар программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аны мен Айгерим Кожобекова алып барам. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аида Касымалиева: бүгүндөн баштап мен спикермин. Алмаз Батырбеков премьер-министр. Жириновский: Кыргызстан эң жакыр өлкө болгондуктан Бишкектеги жеримди сата албай жатам. Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков экс-президент Роза Отунбаева менен жолугушту. Акылбек Жапаровдун үйүн өрттөп жиберишти. Феликс Кулов: Жапаровдун премьер болгону да, Жээнбековдун кеткени да мыйзамсыз. Алмазбек Батырбеков Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу ойдон калууда. Мен расмий түрдө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бардык мүчөлөрүнө өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин өз милдеттерин аткарууну улантууга чакырам. Азыркы учурда Жогорку Кеңештин жыйын күнүн жана ордун белгилөө боюнча консультациялар жүрүп жатат. Төрага Дастан Жумабеков отставкага кеткенине байланыштуу Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары көпчүлүктүн коалициясынан шайланган Жогорку Кеңештин биринчи вице-спикери катары мага өтөт, дейт Аида Касымалиева. Орусиялык саясатчы жана мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский Комсомольская правда радиосуна берген маегинде Кыргызстандагы окуялар жөнүндө комментарий берди. Ал өз сөзүндө өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга таң калуу менен карап, кыргыздар тактыга келген президенттерин жек көрөрүн айткан. Кыргыздар өз президенттерин жек көрүшөт, алар ушуну менен 5-президентти айдап жатышат. Көп партиялуу тоскоолдук 4%, аларда 7%дык чек бар болчу. Азыр ошол 7%дык өтүүчү чек кайда? Мындай дүйнөнүн эч бир жеринде болгон эмес, болбойт дагы. Болуп жаткандардын бардыгын Бишкектеги эле диктаторлор ойлоп тапкан. Израилде 1% босого чекти камсыздаган партиянын өкүлдөрү азыр парламентте отурат. Кыргызстан Борбор Азиядагы эң жакыр өлкө. Менин ал жакта туугандарым, Бишкекте жерим да бар. Өлкө жакыр болгондуктан өзүмө тиешелүү жерди да сата албай жатам. Бизге ал жер мураска Совет бийлигинин тушунда берилген. Азыр ал жерде үйлөр бар. Бишкектин борборуна айланды. Мен өзүм ал жактанмын. Алмата жакын жерде, 150 чакырым. Душанбеден менин туугандарымды 90-жылдары кууп чыгышкан, деп билдирген Жириновский. Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков экс-президент Роза Отунбаева менен жолугушту. Кабарды мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгон Айстамалиева тастыктады. Тараптар өлкөдө түзүлгөн кырдаалды талкуулап, андан чыгуу үчүн жалпы улуттук консенсуска келүү зарылдыгын айтышты. Жолугушуу жекшемби күнү болду. Президент өлкөдөгү абалга тынчсызданып, андан чыгуу боюнча көз карашын сунуштаган бардык коомдук жана саясий ишмерлер менен жолугууда, деп айтылат билдирүүдө. Экс-депутат Акылбек Жапаровдун канттан жогору жайгашкан Интернационал айылындагы үйүн өрттөп кетишти. Бирок бул тууралуу Жапаров так маалымат бере элек. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Садыр Жапаровдун премьер-министрликке мыйзамсыз бекитилгенин билдирди. Бул тууралуу Кулов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Ал белгилегендей, парламенттин кезексиз жыйынында кворум болгон жок. Жыйынга 51 депутат катышып, 10 депутаттын ишеним каты бар экени жарыяланды. Бирок бул ишеним каттар залда 61 депутат катышкан учурда гана күчкө ээ болот. Эгер мынча сандагы депутат катышпаса, депутаттар кабыл алган чечимдер мыйзамсыз саналат жана аткарылбашы керек. Мындан улам Садыр Жапаров шайланган премьер-министр болуп саналбайт, деп жазды Кулов. Ошондой эле Феликс Кулов президент Орунбай Жээнбековдун кызматтан өз арызы менен кетирүү жөнүндө билдирүүнү комментарийледи. Анын айтымында, президент кызматтан кетсе 3 айдын ичинде, президенттик 1 айдын ичинде парламенттик шайлоо жарыяланышы керек. Мындай учурда президенттин кетиши кылмыштык шалаакылык болорун эскерткен. Ушуну менен биздин программабыз аяктады. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.